Ысык көлдүн түндүк жээгинде балыкчылар терең булуң деп аташкан бир жер бар эле. Көлдүн эң терең чуңкуру болуп эсептелген аймак. Эч ким анда балык уулабай, каттоо кайыктары да айланып өтчү. Карыялар айтышчу. Ал жерде бир кездеги күмүш кайык калды. Ким аны көрсө өзү да ошол кайыктын жүргүнчүсү болуп калат. Бул уламышты эч ким чын деп эсептебечү. Бирок жайкы каникулда көлдө эс алганы келген 5 студент Азиз, Динара, Кубат, Жамиля жана Бекжан жергиликтүү кайык ижаралоочудан бул аңызды угуп калышты. Түндөсү терең булуңга сүзсөк, балким чын эле бир нерсе көрөбүз деп чечишти. Тобокелчиликке толгон жаштык кызыгуусу менен. Кеч киргенде алар кичине резина кайыкка отуруп, көлдүн ортосуна карай сүзүп кетишти. Асман ай жарыгы менен тунук эле. Көлдүн бети толугу менен тынч. Эч кандай толкун жок. Терең булуңга жакындаганда Жамиля биринчи болуп байкады. Суунун астында, алыс эмес жерде жаркыраган күмүш түстөгү бир нерсе жылт этти. Тигини карагылачы, деп кыйкырды ал. Баары суунун бетине карашты жана чын эле тереңдикте жарым жартылай көмүлгөн абалда эски күмүш түстөгү кайыктын так формасы байкалды. Ал жарым жарыктанып, жарым карарган, бирок так өз ордунда, кыймылсыз турду. Кубат кызыгуудан дароо суунун ичине караганы кайыктын четине жакындады. Балким бул чын эле байыркы кайыктыр, музейге тапшырсак болот эле, деди ал шыктануу менен. Бирок Азиз бир нерсени байкады. Алар канчалык жакындаса да, кайык алыстабай, бирок жакындабай, так бир аралыкта, суунун астында калып жатты, өзгөрүлгөн жок. Компас дагы Бекжандын колундагы көлдүн ортосун көрсөтпөй, тынымсыз, эч кандай себепсиз айланып жатты. Биз жетпей жатабыз ага, деди Динара тынчсызданып. Балким кайра кайталы. Бирок Жамиля кайыктын жаркырашынан көзүн ала албай, кайыктын четине жакыныраак эңкейди. Мен аны бир аз жакыныраак көргүм келет, деди ал жана суунун бетине колун малды. Ошол замат анын колу муздап, ал бир аз артка чегинди, бирок анын билериги, апасынан калган күмүш билерик, колунан сууга түшүп кетти. Ой, деп кыйкырды ал, аны кармап калганга аракет кылып. Кайыктын четинен ого бетер эңкейди. Кубат аны колунан кармап калды, бирок Жамиля бир заматта эч кандай суу чачыратпастан, эч кандай үн чыгарбастан сууга түштү. Дал бир нерсе аны тартып алгандай. Кубаттын колунда болсо анын билериги гана калды. Жамиля берген эмес, суудан кайра чыккан билерик. Топ калтырап кыйкырды, суунун бетин издешти, бирок эч нерсе, эч кандай көбүк, эч кандай толкун жок. Терең булуң мурдагыдай эле тынч, күзгүдөй жатты. Кайра, азыр эле кайра, деп кыйкырды Бекжан, эшекирдин туткасын алды, бирок мотор иштебей койду. Ал канчалык аракет кылса да эч нерсе болбоду. Ошол убакта Динара суунун астында дагы бир нерсени байкады. Эми кайык бир аз жакыныраак, бир аз ачык көрүнүп калган жана анын ичинде жарым көлөкөдө бир нече элес адамдардын формасына окшош кыймылсыз отурушкан көлөкөлөр байкалды. Тигилер, алар адамбы, деп шыбырады ал үнү титиреп. Азиз аны кайра кайыктын ортосуна тартты. Карабай эле кой, деди ал катуу, биз азыр эле сүзүп чыгабыз. Алар колдору менен эшип, көлдүн жээгине карай аракет кылышты. Бирок канчалык эшсе да, алар алдыга жылбай, так ошол эле жерде терең булуңдун үстүндө калып жатышкандай сезилди. Ошол убакта Кубат коркуудан тынчын жоготуп, суунун астындагы кайыкты кайра карады. Жана бул жолу ал кайыктын ичиндеги көлөкөлөрдүн бирин таанып калды. Ал көлөкө Жамилянын формасына абдан окшош эле отурган. Башы жерге, кыймылсыз. Жамиля, Жамиля ошол жерде, деп кыйкырды. Ал жана суудан секирмекчи болду. Бирок Динара аны кармап калды. Токто, эгер сен да секирсең, сен да ошол жерде каласың. Кубат аны укпастан өзүн бошотуп сууга секирди. Бир нече секунд эч нерсе болбоду. Андан кийин анын дене бою суунун бетинде бир заматта жок болду. Эч кандай толкунсуз, эч кандай көбүксүз. Калган үчөө, Азиз, Динара, Бекжан коркуудан катып калышты. Бекжан мотору менен дагы аракет кылды, бирок бекер эле. Динара акыры бир нерсени эстеди, жергиликтүү кайык ижаралоочунун айткан сөзүн. Эгер терең булуңга түшсөң, эч нерсени сурабай, эч нерсеге суктанба, эч нерсени карабай, тезинен артка бур. Биз аны карадык, биз аны суктандык, деди ал үнү калтырап. Ошон үчүн ал бизди кое бербей жатат. Азиз акыркы аракет катары. Өзүнүн көйнөгүн чечип,
суунун бетине ыргытты. Мен эч нерсе албайм, эч нерсе сурабайм, мени кое бер деп кыйкырды ырым катары. Ошол замат компас токтоду, бир багытты так жээкти көрсөттү. Бекжан моторду кайра иштетти, бул жолу иштеди. Алар үчөө артына бурулбастан толук ылдамдык менен жээкке карай сүзүштү. Алар жээкке жеткенде түн жарым өтүп кеткен эле. Алар кайык ижаралоочунун үйүнө жетип эмне болгонун айтышты. Ал абышка эч таң калбастан башын ийкеп, күмүш кайык мурда да адам алган. Ал көлдө качандыр бир кездеги чөгүп кеткен кайык, ичинде 30 жолоочу менен чөгүп кеткен дешет. Ошондон бери ким аны көрсө, ким ага суктанса, ал өзүн да ошол кайыктын жолоочусу катары чакырат. Карабай, тийбей, сурабай өтсөң гана аман каласың, деди. Азиз, Динара, Бекжан аман калышты. Бирок Жамиля менен Кубаттан эч кандай из табылган жок. Издөө тобу бир нече жума бою көлдү тинтишти. Бирок терең булуңдун тереңдиги өтө чоң, эч нерсе табылган жок. Ошондон бери үчөө тең эч качан көлгө түн ичинде чыгышпайт. Алар айтышат: эгер сен көлдүн астында бир нерсенин жаркырап турганын көрсөң, карабай кой. Ал сени чакырат, бирок сен жооп бербешиң керек. Терең булуң эч нерсени кайра бербейт, ал жалаң гана алат.